мен тайын алған секілді. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Болуп жакшы. Чыгармачылык деген ушул жерде билинет да. Oğul tatlı. Алло. Булуттан үстүгө чыгып кетти. Ооба, угулуп жатат. Андай эмес, чоактарды баштайлы. Кечегин эле улантайбыз. Так, бүтүн сандар жана жөнөкөй жана кылама сандар. Ошол тема. Кимге берген дейт там. Ягы жаман болду эми. Ушундай 4 санды тапкыла дейт, натуралык санды. Алардын үчөөнүн көйдүнүсү каалагандай бир үчөөнүн көйдүнүсү кошулган 1 калганга бөлүнөт деп жатат. Башкача айтканда кошулган 1 бөлүнөт Б-га. А Б Т 1 бөлүнөт С-га жана Б С Т кошулган 1 бөлүнөт А-га. Ушундай болгон натуралык сандарды тапкыла дейт. Төлөөсүн тапсак жетиштүү. Бул жерде баарын тапкыла деген эмес. Найти такие четин бир гана кабыл тапсак болду. Ушундай 4 натуралык санды табышыбыз керек. Эмне? Үчөөнүн көйдүнүсү кошулган 1 калганга бөлүнөт. Калган 1 санга бөлүнөт экен ошондо. Бул жерде эмнени айтса болот? Эгерде А менен Д'нын эчилбысы бирден чоң болуп кетсе, анда эмне? Бул буну бөлүп жаткан, бунун ичиде экөөдө эчилбысы бирден чоң болгондугу үчүн, бул буну бөлүп жаткандыгы үчүн бөлүүчүсү ошол. Эчилбысын какой-то К деп алса, жетекчине аябай үчүн К бул. А бирок К бирден чоң болгондугу үчүн бөлбөй калат. Ошондуктан ЭЧБ каалаган ЭЧБсы бирге барабар болуш керек. Башкача айтканда, өзү ала жөнөкөй сандар болуп А, Б, Ц'ды бири-бирине бөлүнбөгөн жана ЭЧБсы бирге барабар болгон сандар. Башкача айтканда, тапканга оңойлук болот. Кайда турган экен? Чыгыман
Cümle gerek. Ne bir oluyor? Başını düşün. İlaç kabulleri. Kasım kankini alamaz da To'xtaychi mugallimdan boshqasini nima qilmasinchi, nima звуктарын o'chirib qo'yinglar mumkin bo'lguncha so'ranichi. Ne demek? Ошондо например ушуларды алып көрсөк, ушундай сан болушу ошол A, B, C'дин ордуна коюп көрсөк болуп калса жакшы, болбосо издеп коюп бир төртөөнү тапсак болду да бир эле жолу. Бул жерде баарын тапкыла деген эмес, баарын табыш аябай эле оор. Ошондуктан текшерип көрөлү, может болот, может болбойт. Эгерде бул үчөөнү көбөйтсөк, таксаң болот, таксаңга бирди койсок, жупсан 2-ге бөлүнөт. Эми 2 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 70, 70ке 1 койсо 71, 71 3-кө бөлүнбөйт. Бул жерден болбой калды. Анда бул төртөө болбойт. Ошондуктан башка санды издеп көрөлү. Üç bolsa keyin 5 bolsun 10. Tabi 3'tün ortuna 3'te albayla koysak dele bolot. Antkeni 3 результат. 2-ни колдонгон аябай жакшы эме. Анткени калгандары так болгондуктан 2-ге ар дайым бөлүнөт. 2-ни алганыбыз жакшы десек болот. Ойлонуп көрсөк, дагы кандай сандарды алсак, штабы төртөө болуп калат. Eki 5 5'ke bölünce akıllı 0 je 5 menен бүтүш керек. Ошондуктан 7 кылсак 14 болот, бөлүнөт. Бит кошкондо дагы 1 сан керек. Алсын. Кайта бул жерде натуралдык сандар болгон үчүн 1ди койсок дагы эле болот. Бирок бул жерде 7 болбой калат экен. 1-ге ар дайым бөлүнөт, 2-ге дагы ар дайым бөлүнөт. 5-ке бөлүнүш үчүн аягы көйт 3 сандын көйтүнүсү эмне? 1 көйтүлгөн 2 көйтүлгөн какой-то d деген санды аягы 4 менен бүтүш керек же 9 менен бүтүш керек. Чтобы 1ди кошкондо 0 же 5 менен аякташ үчүн. 7 болбой калды, 3'тү койсок болбойт, 9 менен эч качан бүтпөйт. 2-ни көйткөндө 4 менен бүтүш үчүн 17'ni tekşirsek bolboy kalat. Antkeni okey.
Ошондо 1 ал дайым иштейт. 2 дагы эле болот. Кийин кичинекей эле сан табышыбыз керек. Чтобы чоң эле сан болсо бөлүнүүчүлүк кыйын болуп кетет. Ошондуктан 3түн бөлүнүүчүлүгү оңой эле 3кө дагы болуш үчүн бул экөөнүн көбөйтүндүсү 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн d анан кошулган 1 3кө бөлүнүш керек. Бул жерден 2d кошулган 1 3кө бөлүнүш керек. Жана эмне 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн кошулган 1 d бөлүш керек. Бул жерден сумма 7 чыгып жатат. D 7 болуш керек же 1 болуш керек. Бирок биз 1ди алгандыгыбыз үчүн эмне? Бул 7 болуш керек. Эми 7-ни текшерип көрөлү. 2 көбөйтүлгөн 7 кошулган 1 бул 15. А 15-ди 3 бөлөт. Ошентип биз 4 санды таптык. Натурал сан. Что? Үчөөнүн көбөйтүндүсү кошулган 1 калган бир санга бөлүнө турган болот. Бул жерде найти бир эле 4 тапсак болду. Бул жерде баарын табыш үчүн аябай эле көп убакыт кетет. Ошондуктан дагы бул жерде суроонун деңгээли 10 болуп жатат. Ошого суроону до конца окуган жакшы. Кийинки суроо ошонун эле өзү, бирок суммасы эмне? Бул жерде буну да иштеп көрөлү. Ушундай 4 санды тапкыла дейт натуралдык сандар. Бул жерде натуралдык эмес экен, бүтүн сандар деп жатат. A, B, C, D башкача болуш керек экен бири-бирине. Анан үчөөнүн суммасы дейт. Калганыга бөлүнөт дейт. Кошулган D S'га бөлүнөт. B кошулган S кошулган D A'га бөлүнөт. Башкача айтканда биз S барабар A кошулган B кошулган S кошулган D болсо, анда эмне экен? S кемтилген X, ушул X ушу A, B, C'нын ичидеги каалаган сан X'ка бөлүнөт деп жатат да. Ушундай деп жатат. Каалаган эле X ушунун ичидеги A, B, C. Мындай болуш үчүн общий сумманы ар бири бөлүп чыгыш керек экен. Бизге маалымат. X X'ти бөлөт, X S'ти дагы бөлүш керек. Мындан эмне айтсак болот дагы. Эми өсүү тартибинде жайгаштырып алсак, чтобы оңойлак болуш үчүн анан чоң болуш керек. Бул жерде барабар боло албайт. B десек, C десек, D деп алсак болот. Анткени бизге эмне? Сандар белгилүү эмес, өзүбүз каалагандай кылып алсак болот. Ушундай. Анан эмне? A, B, C. Мындан чоң 3D. Анан эмне? Бул чоң же барабар D болуш үчүн. Анткени бунун суммасы D-га бөлүнөт. D-га бөлүнүш үчүн как минимум D болуш керек. Ошондуктан A, B, C, D D болот же A, B, C, D 2D-га барабар болуп калат. Эки эле вариант бар. A, B, C, D бар. D деп алсак,
Anda S S kemtilgen S'ni bölüş gerek. Nadira. Menga chupurgi bilan lapotgan apga berib ko'rsinlar. Başkaça aytkanda A qo'shilgan B qo'shilgan A qo'shilgan B qo'shilgan S bo'lib qoladi. Bu D ga baravar deb aytamiz. Buni S bölüş gerek. Başkaça aytkanda 2A qo'shilgan B ni S bölüş gerek. Okey. Bu жерден сан koysak qanday болады? Emni ökönün summasını S bölsö, misalga birincisini 1 desek болады. Nege degende 1 degen san kalagan ele sanını bölöt. Biz üçün oңой. B ne? Özleri cüktörse çay. S ne? Ökönün summasını Deliler başkaruçular cüktörse göçürdük. 3 desek Öyle bir adam içiyor. Organizasyonu. Бұл жерде натуралдык сандар эмес дегенлиги үчүн бирөөсүн минус 1 деп алсак да болот. Ошону эске келбептир. Бирөөсүн минус 1, бирөөсүн 1 деп алсак. Ошондо С-ны бул экөөнүн суммасы 0 0ду каалаган эле сан бөлөт. С бойдон tutulur. Анан булардын суммасы Paketap kirgen mi? Ahlatlar sobar ele oldu mu? S boluşta. S'ni D bölüş gerek. Başkaça aytkanda bunun teskelesini koyup koysak da ele bolot. Oşonduktan ne? Minus S. Oşul 4'lük ar daim işleyt desek bolot. Hem ne? Bul üçünün summası S bolot. S'ni minus S bölöt. Antkeni bolot. Anan bul üçünün summası minus S, аны S bölöt. Minus 1 menen 1 kalagan sanды bölöt. Oşonduktan emi pilmel üçün en kiçine sanları koyup koysak bolot. 2 minus 1 1 2 dep koysak uşul sandar biz aytkan sandardı işini atkarat. Oşon menen Şahnozamı? Şurada dəlildendi. Tavıldı. King Slow'da gale oşonda ele eken. Biz doşumuz eşitimi de yok. En uşunday sandarlı tapkıla deyt. Что? Emne? En minus 1 sandı alıp turup koytsök, kalgan sanga bölünöt demişler. Başkaça aytkanda, oşa en sandı A1, A2, oşuntip AN de alsak, bulardın koytülgönünü A1 koytülgön, A2 koytülgön, A3, AN baravar T de alsak, anlayayım ne? T ne? Kalan A aydın kvadratı şu bütün san bolot demişler.
Бул жерде n болуп башта айлантылгандыгы үчүн n'ди кичинекей кылып санды алып түшүндүк бөлсөк болот. Мисалы n'дин ордуна 3 санды 3'ті алсак. 3 сан болуш керек экен. Экөөнүн көбөйтүүсү калган үчүнчүсүгө бөлүнүш керек экен. A, B, C болсун. Ошто не A менен B C'га бөлүнүш керек экен. B менен C A'га бөлүнүш керек экен. A менен C B'га бөлүнүш керек экен. Бул жерден өзү бир сан экинин же какой-то бир сандын даражасын алып койсок дагы эле болот да. Мисалы A'ны экинин биринчи даражасы десек, B'ны экинин экинчи даражасы десек, C'ны экинин үчүнчү даражасы десек, эмне? Бул экөөнүн көбөйткөнү экинин үчүнчүсү болот. Бул экөөнүн көбөйткөнү бул бөлөт. Бул экөөнүн көбөйткөнү экинин экинчи даражасы бөлөт. Ошондуктан n сан үчүн дагы эле баарына бир сандын 2 деп коелу. 2 эң эле кичинекей сан. 2'nin birincisi, 2'nin ikincisi, 2'nin n'inchisi deb ушул сандар эмне? Общийни көбөйткөнү калган бир санга бөлүнөт. Ошону менен табылды десек да болот. Бул жерде бир эле эме көрсөтсөңөр болду деп жатат. Бардыгын тапсак, бардыгы бесконечный десек да болот. Анткени эмне? A'нын ордуга 2'nin ордуга каалаган санды койсок дагы эле иштей берет. Бул суроону оңой эле, аябай эле оңой. Эмне? Ушундай болгон 6 ордундуу сан дейт. AB болгон 7ге, 13ге жана 37ге бөлүнүшүн далилде деп жатат. Башкача айтканда, A менен B'нын ордуна каалаган цифра койсок болот. Мисалга 7 менен 1'ди койсок 71, 71, 71. Башкача айтканда 717.171 7ге бөлүнүшүн далилде деп жатат. 13'e bölünüşünü elde edip 37'ye bölünüşünü elde edip başkaça aytkanda ушул сан. Муну ондук системада жазып алсак аябай эле оңой болот. Эмне? Буну не деп десек болот? 10'дун 5-нчиси көбөйтүлгөн A кошулган 10'дун 4-нчүсү көбөйтүлгөн B кошулган 10'dun 3'üncüsü көбөйтүлгөн A кошулган 10'dun 2'ncisi көбөйтүлгөн B кошулган 10'dun 10 көбөйтүлгөн A кошулган B болуп калат. Бул жерден эмне? Бул жерден 10'dun 4'ünü чыгарсак 10'dun 4'ü 10 A кошулган B. Ошондой эле 10'дун 2'нчиси 10 A кошулган B. Бул жерде кошулган 1 көбөйтүлүп чыгып кетет. 10 A кошулган B. Кашанын сыртына 10 A кошулган B'ны чыгарып салсак 10 A кошулган B. Ичинде 10'дун 4'үнчүсү башкача айтканда ушул сан болуп калат. Башкача айтканда ушул саныбыз AB бул барабар 10A кошулган B болот. Ушул санды жөнөкөй бөлүүчүлөргө ажыратсак бул сан 3кө бөлүнөт. 3кө бөлүп салсак 3
6 7 болады. Ошондой эле 3367-ни 7-ге бөлүнсө керек. 7-ге бөлүп көрсөк. Так. 4-ге 28 56 8 анан 1. Буну 13-кө дагы бөлүп көрсөк. 3-төн 3'ten bulanda 38 100 tak keyin 7'nen 37'ge bölsök 1. Oşonda ne? 10.101 bul 3 көйтүлгөн 7 көйтүлгөн 13 көйтүлгөн 37. Ошондуктан не? Булсан 7'ge 13'ge 37'ge бөлөт. Башкача айтканда бул жерге каалагандай цифра келсе дагы бизде эмне? Ушулсан болот. Андыктан алсан 7'ge 13'ge жана 37'ge бөлүнөт. Ошондуктан бул 6 орундурсан ар дайым ушул сандарга бөлүнөт. Ошону менен далилдөө аягына чыкты. Түшүнүксүз болсо сурасаңыздар болот. Ондук системаны билсеңиздер керек, билбесеңиздер эмне бул жакта кантип жазуу керек? Анан кийин канча цифра болсо, 10дун ошончу даражасы көйтүлгөн А деп жазып алсак болот. Мисалга 127-ни эмне? 10дун экинчиси көйтүлгөн 1. 100 башкача айтканда кошулган 10дун биринчиси көйтүлгөн 2. 20 башкача. Кошулган 7. Ошондой эле түрдө бул санды ошентип жазып алдык. Ошол 10дук система ошентип жазылат. Bir sandын канча бөлүүчүсү бар, ошону кылабыз. Бул жерде айтып жатат, P менен Q сандары жөнөкөй сандар дейт. Анда дейт, P көйтүлгөн Q'да канчта бөлүнүүчүсү бар дейт. Жөн эле мындай түшүнүш үчүн P менен Q'га эки эле санды коюп коелу, мындай жөнөкөй өзүбүзгө белгилүү жөнөкөй сандар. 2 менен 3'тү койсок эң кичинекей сандар 2 3. 2 менен 3'тү койсок 6. 6да канча бөлүүчүсү бар? 1 деген бөлүүчүсү бар, 2 деген бөлүүчүсү бар, 3 деген бөлүүчүсү бар, 6 деген бөлүүчүсү бар. Бөлүүчүлөрдүн табуунун жолу эмне? Bir sandı жөнөкөй бөлүүчүлөргө ажыратабыз. Бул жерде ажыратып койгон. Анан даражалары, мисалы бул жерде 2'nin биринчи даражасы көйтүлгөн 3'түн биринчи даражасы. Даражаларын алабыз, бул жака жазабыз анан. Даражасы кошулган 1 көйтүлгөн даражасы кошулган 1. Ошондо бизде бөлүүчүлөрдүн саны чыгалат. Ошондой эле бул жерде иштесек, P'nin квадраты кошулган Q. P'nin бул биринчи даражасы. Бул жерден эмне? 2 кошулган 1, анан не? 1 кошулган 1. Башкача айтканда 6 бөлүүчүсү бар. Бул жерден дагы ошондой эле P квадрат кошулган Q квадрат. Бул жерден 2 кошулган 1, 2 кошулган 1. Бул жерден келип чыгат 9. 9 бөлүүчүсү бар. Бул жерде болсо эмне? N кошулган 1, M кошулган 1 бөлүүчүсү бар. Бул формула каяктан келип чыкты, неге 1'ди кошуп жатабыз деген суроолор болсо, анда бул комбинаторикадан келип чыкты. Эмне? Мисалга P'нын n'инчи даражасына кайсылар бөлөт? Мындан кичине бул P жөнөкөй сан болсо, эмне? 1 бөлүшү мүмкүн. Дагы P бөлүшү мүмкүн. P'нын экинчиси бөлүшү мүмкүн. P'нын үчүнчүсү бөлүшү мүмкүн. Ошентип эмне?
p'nın n'inchisiga çeyin bolat. Şularning bari bölöt, to'g'ri? Ha, eseptesek. Emne? 1 bu yerda qanchta bölgüsü var o'xshay? Mana o öz payday 1 degan p'nın 0'inchisi desek bolat. 0'dan başlap n'ga çeyin n plus 1 bölgüsü var. P'nın ele. Ha, bu yerda q'nun qudagı oşoncha var. M plus 1 var. Oşonduktan p'ni gana bölöt. Emnege degende bul ökö bir-birge jönököy san bulgan üçün p q'nu hech qachon bölbeyt. Oşonduktan p'nikini bölgöndüğü üçün bu yerda n plus 1 p'ni bölötsen kalagandaydı alsak bolat. Q üçün m plus 1 kalaganday bölücüsünü alsak bolat. Oşontip bu yerda общий kombinatsiya emne oşuncha bolup çıkar. Oşon men formula oşontup kelip çıkkan. Misalga 180 sanda kança bölücüsü var? Bunu birinci jönököy bölücülüğü açılıp tabas 2'ye bölöz 90, daha 2'ye 45, 3'e bölöz 15, daha 3'e bölöz 5. Emi jönököy bölücülüğü türünde yazsak 2, ikincisi, 3'tün ikincisi, 5'tin birincisi. Oşonda bu yerda 2 qo'shilgan 1, 2 qo'shilgan 1, 1 qo'shilgan 1. Boshqacha aytganda 18 bölücüsü var. Oşol, şular tushunukli bolsa kerak. Bunday ko'p formula kitaplarda da öyle var. Qancha tavışın yolu. Так. Bir sandın jönököy ekendiginin tekşerүүнүн emne kılуу kerek deydi. Ananız Misalga azandan köylep kaç, sapırıp geç. oşunu Bir tekşerүүнүн koya. kançaga çeyin bölüşүүbüz kerek. Birden başlap 1601'ge çeyin barıga bölüp çıksak, anda wagtыбыз köp ketip kalat. Oşonduktan emne bunu tamırga alsak, bu ne? Bu barabar 40 toçka bilinse olat, bu 41'den kichine. 41'den kichine barlyk jönököy sanlarga bölüp çıksak, eger bölünböse anda bul san jönököy san. Eger bölünüp kalsa anda bu kurama san bolat. Biz 1601'ge çeyin tekşerip çıgıunun keregi jok. Antkeni bunu dalildesek bolat. Misalga n sandy jönököy je jönököy emes ekenini dalildep üçün. Jönököy je jönököy emes ekenini dalildep üçün. Bunu допустим 2 bölücüge ajratsak, p jana q jönököy bölücülөрgө ajratsak, anda emne eger p n'den kichine bolsa n kvadrattan n'nin tamlasından kichine bolsa anda emne q n'den çoğ bolat. Sebebi egerde bulda kichine bolup kalsa anda ökönün köydüsünce p köydülgөн q başkaça aytkanda n'den kichine bolup kalat. Abi biz biliyoruz что p köydülgön q n'ge barabar. Oşonduktan biz egerde bir jönököy bölücüsü bolsa anda p'nan kichine ge tekşerip gözök boldu. Eger bal bolsa anda üstüde dagı bölücüsü bar.